Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда коомдук биринчи каналдын эфиринде «Мыйзам жана коом» программасы башталды. Бул программабыздын негизги максаты жарандарга укуктук жактан жардам көрсөтүп, алардын укугуна болгон маселелерин түшүндүрүп берүү болуп эсептелинет. Анда эмесе бул боюнча биз студиябызга атайын меймандарды чакырганбыз. Сиздерди меймандар менен тааныштырып өтөйүн. Кыргыз Республикасынын юстиция министри Шыкмаматов Алмамет Насырканович, ошондой эле Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы курулуш жана аймактык өнүктүрүү мамлекеттик агенттигинин турак жай жана жарандык курулуш департаментинин директору Өкачаров Урматбек Курманбековичтер. Студиябызга кош келипсиздер. Анда эмесе биринчи суроону сизден баштай берели, Алмамбет мырза. Биз ушул коомдук канал менен сиз жетектеген министрлик ушул программаны биргеликтүү меморандумдун негизинде түздүк. Ошол боюнча жалпы коомчулукка түшүндүрүү иштерин өзүңүз айтып берсеңиз. Өзүңүздөр айткандай, биз ушул юстиция министрлиги менен коомдук биринчи канал аркылуу бир келишимге келип токтолдук. Мындан ары ушул «Мыйзам жана коом» деген телепередачаны айына 2 жолу көрсөтүп туруунун. Бул телекөрсөтүүнүн бирден бир максаты биздин жарандарга мамлекетте кабыл алынып аткан мыйзамдардын жол жоболорун түшүндүрүп берүү. Анткени биздин жарандар алыскы райондогу жарандар, ошондой эле деги эле калың элдин калың катмары бизде кабыл алып аткан мыйзамдардын турмушта кандай кылып колдонулат, анын так жол жобосун билбегендиги бүгүнкү күндүн далили. Мисалы, көптөгөн көйгөйлөрдү ушул биздин жарандар өзлөрүнүн социалдык укуктарын, конституцияда каралган башка укуктарын коргоодо ушул мыйзамдарды колдонушун билбегендиктен чыгып атат да. Маселен, жанагындай пенсия, пособие алуу, жана башка өзлөрүнүн социалдык укуктарын коргоо маселелери келип чыгып атат. Шайлоого болуп атканда шайлоодогу ушу шайлоо мыйзамы жана башка турмушта, күнүмдүк турмушта кездешип аткан проблемаларды чечүүдө ушул мыйзамдарды билбегендиктен биздин жарандар кыйналып калып атат. Ошондуктан ушул передачанын биринчи максаты теле көрсөтүү аркылуу биздин жарандарга кабыл алынып аткан мыйзамдын жол жоболорун мындайча айтканда жалпак тил менен мисалдар аркылуу, специалисттер аркылуу, ушул специалисттердин катышуусу менен көрсөтүп түшүндүрүп туралы деп атабыз. Бул боюнча атайын эксперттик топ түзүлдү. Ал эксперттик топко жарандык коомдун өкүлчүлүктөрү кирди, ошондой эле жанагындай эл аралык демократиялык институтунда өкүлчүлүктөр кирди. Ар бир ошо телепередачанын астында биз акылдашып, кайсы көйгөй бар коомчулукта, кайсы көйгөйгө, кайсы маселе боюнча биздин элдер түшүндүрмөнү күтүп атат, ошол боюнча биз ушул айына 2 жолу ушундай телекөрсөтүүнү көрсөтүп туралы деп чечтик. Рахмат. Анда эмесе бүгүнкү көрсөтүүбүздүн негизги темасына басым жасап өтсөк, бүгүнкү көрсөтүүбүздүн негизги темасы табигый кырсыктардан жабыркаган үйлөр жана мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн жардамдар болмокчу. Бул боюнча атайын биздин топ барып Нарын облусунан сюжет даярдап келген. Анда эмесе сиздердин көңүлүңүздөрдү ошо сюжетке бурсак, андан кийин чакан сюжеттен кийин маегибизди уланталы. Эрнис Баялиев 45 жашта, 5 баланын атасы, эч жерде иштебейт. Ушул жылдын 5-февралында болгон жер титирөөдөн анын үйү толук жарактан чыгып, жашоого болбойт деп өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери эскерткендиктен башка үйгө жашоого аргасыз болгон. Ал үйдү ижарага алгандыктан акчадан кыйналып жатат. Ал эми бузулган үйүн кайра жаңыртууга кайдан акча табарын билбей башы маң. Себеби өз күчү менен үй салууга каражаты жетпейт. Үй болгон жагына жарылып кетти. Жарылып кеткенден ошол немеге жарылганына карабай эле башка үйгө чыгаштым. Балдарым окуштан коркуп. Бирок эми бирөөнүн үйүнө кирип алып турам. Эми ушул тиги жер титирөөнүн айынан жарылган немелерге ошо министрликтен жардам болсо, жардам кылса жакшы болот эле биз. Биз айлабыз кетип калды. Эми жашында кайра үй салып үй куруш керек. Акчага доходубуз жетпейт. 5 балага премия албайбыз, пособие албайбыз. Кандай жардам алып, ошо министрликтен жардам болсо жакшы болот эле. Биз ошол жардамды күтөт элек. Өзү айтып жаткандай, өкмөттөн берилүүчү 200 000 сомдук пайызсыз насыяны азырынча ала элек. Бирок алганда деле ал фундаменти менен дубалга араң жетет экен деп кейип турат. 300 000ге чейин бербесеңиздер 200 000ге там турбайт. 200 000 а семет эле алсаң, эмеңдин баары материал бүт баары кымбат. Актала районунда ушундай көйгөй бар 168 үй бар. Алардын баары 4-үй даража деп бааланып жашоого жараксыз. Булар үчүн 20 жылга 200 000 сомдук үстөгү жок насыя берилет. Бизде областтарда, райондордо комиссия түзүлгөн.
Биз ошо бөлүнгөн акчанын көлөмүнө жараша комиссияга жөнөтөбүз. Ошо комиссия чечимине ылайык жардам көрсөтөбүз. Жана Актала району боюнча айтып кетсек, Актала районунун тизмеси бизге 2012 жылдын 15 мартында келген. Биз финанс министрлигине жөнөткөнбүз. Быйылкы жылга бирок бюджет ачылды элек. Бюджет ачылгандан кийин өкмөттөн баягы финанс министрлигинен бөлүнгөн акча каражатынын көлөмүнө жараша жардам көрсөтүлөт. Жабыркагандардын айтымында 200 000 сом алсак деле мейли, бирок ошону кантип алышты билбей убакытты кетирип жатабыз дейт. Анткени мына жаз келе жатат. Курулуш иштерин эртелеп баштабасак, эмеле кайра кыш келет деп тырсыздангандарын жашырган жок. Себеби акчалай жардамды кайдан алыш керек, кандай документтерди даярдап, кайда кайрылыш керек деген суроолорго көбүнчөсү жооп таба албай жүрүшкөнүн билдиришти. Негизи документ аябай көп кетет экен. Жалгыз тилекке баргыла дейт экен, тияка барла, бияка барла деп кыйынчылыктар болот экен. Жарандардын өз укуктарын жана жаратылыш кырсыктарына байланышкан мыйзамдарды жакшы билбегендиктен мамлекеттен берилүүчү жардамдарды алууда көп талаш тартыштар жаралууда. Анткени 3 даража деп бааланган үйдүн ээлери меники чоң жаракка кеткен, жашоого болбойт, кайрадан карап 4 даражага баалап бергиле деп талап коюуда. Мындай учурда жер титирөөдөн жабыркаган үйлөрдүн бардыгын кайра карап чыгуу зарыл. Бирок ага да кошумча убакыт талап кылынып, акчаны алуу узак убакытка созулуп, курулуш иштери кечеңдейт. Камсыз бол элек үйлөрдүн күнөөсү себеби айылда үйлөрдүн көбүнүн документтери жок, документтерин тактай элек. Өздүк документтер болуш керек ар бир үйдө. Ошол документтер тактала электигине байланыштуу калган үйлөр бар. Болбосо башка үйлөрдүн баары камсыз болуп бүткөн. Күн санап жазды күткөн жарандар күн жылган сайын эртерээк курулушту баштасак деп өкмөттөн берилүүчү жардамды алууга тиешелүү кагаздарды даярдоо менен алек. Бирок бул жерде дагы бир кошумча маселе бар. Дегенибиз, Нарын районунун Карачи айылындагы үйлөр жердин астынан чыккан суудан жабыркаган. Мындан кутулуу үчүн алар үйдү башка коопсуз жерге салыш керек. Себеби ал жерден кайра эле суунун каптоо коркунучу бар. Жаңы үй куруу үчүн жаңы участоктарды бергенге жерлер жок болуп атат. Себеби трансформация жүрбөй атат айыл округдарында. Трансформация кылып берсе өкмөттөн. Анан ген пландарын дайындатып, ушуга акча каражатын бөлүп өкмөттүк деңгээлде ген пландарын чечип берсе, жаңы турак үй куруу үчүн жерлерди бөлгөнгө чоң өбөлгө түшөт. Ошон үчүн акчаны алган менен жаңы үй салуу үчүн башка жер талап кылынат. Ал эми башка жерлерди алуу үчүн айыл өкмөттөрдүн карамагындагы жерлерди өкмөттүн чечими менен трансформация кылып, турак жай салууга уруксат берилиши керек. Мындай маселе жер титирөөдөн жабыркаган Куртка айылдык округунда да бар. Азыр ушу жер титирөөдөн там жарабай калды, ордуна салууга болбойт. Жер чечип бериңиз деп жаш үйлөлөр, андан башка дагы айылдын жашоочулары кайрылып атат. Бул боюнча жер бере элсек, бизде жер жок. Бизде бирок ФПСтин жери бар. Биз аны бергенге укугубуз жок экен, аны трансформация кылышыбыз керек экен. Трансформация кылыш үчүн айылдын ген планын чийдириш керек болот. Мен өтүнүп кетер элем, ген планды, айылдын ген планын чийдирип алсак, ушуга жардам, өкмөт тарабынан жардам болсо, бул дагы анча мынча акчага чийилбейт экен. Көп жардам керек экен, ушуга бир жардам болсо, айылдын ген планын чийдирип алсак, анан айылдын жана ФПСке калган жерибизден трансформация кылып, үлүштөгү жерлердин ээлери менен сүйлөшүп койдум. Алар макул болуп атышат жерди алмашканга. Анан ушул тамы жарабай калган жарандарыбызга жер кесип берет элек. Карапайым калктын жаратылыш кырсыктарынан жабыркаган катмары ушул сыяктуу көйгөйлүү маселелердин чечилишин тиешелүү министрлик жана ведомстволордон күтөт. Мына урматтуу меймандар, сиздер чакан сюжеттин ичинде эле бир нече маселени көргөнгө жетиштик. Бул жерде жер маселеси да бар, суу каптаган маселеси бар, жер титирөө маселеси бар, мамлекеттен акчаны кандай алышты билбей жүргөн жарандар боюнча көрдүңүздөр. Эми ушул жарандардын деги эле укуктук жагы кандай болот? Бул боюнча сиз жооп берип койсоңуз. Мына биз бул теле көрсөтүү аркылуу, укуктук пропаганда жүргүзүү аркылуу биз ушул жарандардын өзлөрүнүн укуктары жөнүндө ошо түшүндүрмө берели деп атабыз да. Мисалы үчүн жана эмелеки сюжетте көрсөтүлгөндөй, айыл жерлеринде бардык ушу Кыргызстандын бардык жерлеринде проблемалар окшош. Мына жер титирөөдөн, табигый кырсыктардан жапа чеккен жарандарыбыздын ушундай социалдык укуктары, ошондой эле эмеле айтып кеткен айылдарды көчүрүүгө келип чыккан маселелер ушу Кыргызстандын бардык аймактарында бар. Ал ушул биздин жанагындай айыл чарба жөнүндөгү мыйзамда суу баскан жерлерди трансформациялоо жана аймакка которуу боюнча трансформациялоого мораторий коюлуп калган. Ошол мыйзам азыр парламенттин кароосунда. Мыйзам күчүн жоготуп, ошо мораторий күчүн жоготкондон кийин трансформация
башталат да, ошо трансформация башталганда көптөгөн биздин бүт көбүн эсе айылдарда ушул көйгөйдүн маселеси оң тарабына чечилет. Ал эми табигый кырсыктардан жапа чеккен, жер титирөөдөн жапа чеккендер боюнча айтып кетсек, бүгүнкү күндө ушу атайын өкмөттүн кабыл алган программасы боюнча, мыйзамдар боюнча өкмөттүн атайын токтому чыккан. Бул токтом 2011-жылы жалып көргөн. Ал токтомдун талаптарына ылайык бизден ушул жаратылыш кырсыгынан жапа чеккен жарандарга ошол жергиликтүү акимчиликтен өзгөчө кырдаалдар министрлигинен түзүлгөн комиссия биргелешип ушул жарандардын үйлөрүн үймө-үй кыдырып, жанагындай степень тяжести деп коет, жанагы айтып атпайбы 3-чү категория, 4-чү категория деп. Ошо категориясын белгилеп, анан курулуш агенттигине жөнөтөт. Курулуш агенттигинен ал тизме бекитилип каржы министрлигине жөнөтөт да, каржы министрлиги ошол комиссиядан өтүп кеткен үйлөргө момундай болгон мамлекеттик сертификат, баалуу кагаз берет. Бул баары кагаз аркылуу жанагындай жеңилдетилген сууду ала алышат. 200 000 сом деп атпайбыз. Ошо 200 000 сом 20 жылга берилет, 5%, проценти жок. Же болбосо бир жолку одноразовый 50 000 сом 5% кайтарымсыз сууду алынат. Ал эми алыскы тоолуу райондор жанагы 200 000 сом алып, аны 20 жылда 140 000 гана кайтарат дагы, проценти жок, 60 000 кайтаруудан бошотулган. Бул мамлекеттин жарандарга көрсөткөн баягы көмөгү. Албетте, маселенин баары кайра эле келип ошол бюджетке келип такалат. Бюджеттин баягы мүмкүнчүлүгүнө келип такалып атат. Аны дагы жарандар туура түшүнүш керек. Албетте, баары түшүнүп турат, 200 000 сомго тамсалууга болбойт. Бирок кандайдыр бир деңгээлде бул дагы мамлекеттин көргөн бир жардамы десек да болот. Себеби мурунку убактарда жер титирегенде 25 000 сом гана каралчу. Ушундай жабыр тартканга. Анткени эми мамлекет дагы капчыгына жараша жардам көрсөтөт. Анткени пенсия деген бар, пособие, айлык акы деген бар. Бюджеттин баягы кам көрө турган тармагы көп. Бирок ошол азыркы ошо элдердин кайрылган маалыматы боюнча, биздин ушу жүргүзгөн мониторинг боюнча, бизде жапа чеккен адамдар көбү ушул азыркы укугун пайдалана алышпайт. Алардын жамандыгынан эмес, алардын ошол укукту билбегендигинен келип чыгып атат да, жана жергиликтүү кээ бир аткаминерлердин ачык айтканда шалакылыгынан. Себеби көбү арызданып атат, ушул үйү жапа тартпаган, үйү бузулбагандар алып кетип атат дагы, үйү бузулуп, ушу түндүк учуп калган үйлөр ала албай атабыз. Анткени биз ушу акимчиликке кире албай атабыз. Биз ушул укукту билбей атабыз, ушул жол жобосун билбей атабыз. Ошону бизге түшүндүрүп бергиле деп. Албетте бул жерде ошо райондун эл шайлаган райондук кеңештери бар. Ошо райондук кеңештер дагы активдүү болуп, ушул маселени көзөмөлдөп, акимчиликти ушул өзгөчө кырдаалдар кызматкерлерин көзөмөлдөп, ошону көзөмөлдөй турган бул ошол айылдык райондук кеңештин депутаттарында. Ошон үчүн аларды жанагынтип шайлоолордо эл шайлап атат. Ошолор көзөмөлдөп элдин укугун коргоп бериш керек да, жергиликтүү деңгээлде. Анан бул боюнча түздөн түз сиздердин министрликке кайрылгандар болду. Ушул өзүбүздүн укугубузду пайдалана албай атабыз. Ушул боюнча бөлүнгөн акчалар бизге жетпей калып атат деген мааниде. Биздин эми министрликтен андай баягы арыздар келип чыгып атат, бирок биз бул министрликке өзүбүздүн инициативабыз менен мониторинг жүргүзүп, ушул жарандарга укуктук пропаганда жүргүзөлү деген жаңы ушу багытты тандап алдык. Анткени укуктук пропаганда аркылуу көйгөй көп, абдан көп. Мына биз эгерде бул телепередачада жанагы жабыр тарткандар, жер титирөөдө жабыр тарткандардын укугу боюнча кеп кылсак, кийинки передачаларда башка тармактар боюнча кеп кылабыз. Жана айыл чарба багытындагы жерлер боюнча, үлүштөр боюнча, шайлоо укуктары боюнча, айыл өкмөттөн шайлоо проблемалары боюнча дегеле биздин ушу элет жаранын өкүндүргөн, кейиткен маселелер боюнча биз ушу укуктук негизде кандай мамлекеттин кадамдары бар, кандай мамлекет мыйзамдарды кабыл алып атат, кантип ошолорду иш жүзүгө ашырса болот, кантип жанагынтип жергиликтүү аткаминерлер мыйзамды буйдалабаш керек, кантип ошо жергиликтүү аткаминерлерди элдер көзөмөлгө алыш керек райкеңештер аркылуу. Ушул тууралуу биз түшүндүрмө иштерин жүргүзүп, биздин жарандардын укукка болгон, мыйзамга болгон аң сезимин өзгөртөлү деп атабыз да, өзлөрүнүн укугун коргогонго жетишсе, ошол коом күчтүү болот. Мамлекет ушул мыйзамдуу, укукту сыйлаган мамлекетке айланат деп биз терең ишенебиз. Чоң рахмат Алмамбет мырза. Бул эми укуктук жагы болду. Ал эми Урмат мырза, сизге берилүүчү суроо, азыркы сюжеттен көргөндө ар бир адам ошо өзүнүн
үйлөрү кулап калганын боюнча, анан акчаны ала албай жаткандыгы боюнча, акчаны алыш үчүн кайсыл жакка кайрылып жаткандыгы боюнча, ошол боюнча көптөгөн маселелерди айтып өтүштү да. Анан бул 5 февралда Нарын облусунун Актала районунда болгон жер титирөөдөн улам алынган сюжет болду. Ошол жака биздин атайын топ барып тартып келгенде, анан бул жерден көптөгөн адамдар кайрылып атышат. Бул жакта өзүнүн тааныш билиши аркылуу же болбосо бирөөлөр аркылуу келип комиссия түзүлүп, ошентип бири-бирине нааразычылык учурлар чыгып кетип атыптыр да. Анан бул жерде үйдү барып, бул кыш учурунда тоң болуп турган учурда барып комиссия текшерүүдөн өткөргөн экен. Ошондо кеткен жаракалар 3 степень же болбосо 2 степень деп жазылган да. Ал эми жер жылыганда ал тамдар кайрадан ачылып кетиши мүмкүн дейт. Анан бул 4 степенге кирип калышы мүмкүн дейт. Анан бул боюнча ушу сиздердин агенттикте НИЦ деп коет экенбиз. Ошол атайын илимий изилдөө институту. Ошолор келип текшерип берсе деген маселени көтөрүп чыгышууда. Рахмат. Бул боюнча Актала районуна өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биз 13 мартта барып келгенбиз. Жеринде көрүп, шарттарын көрүп келгенбиз. Сиз айтып аткан, азыр сурап аткан 3-дөн 4-гө өтүп кетиш мүмкүн деген да ал мүмкүн. Азыр тоңголок болуп турганда азыр билинбейт. Жер жылыгандан кийин жаракат чоңоюп ажырап кетиши мүмкүн. Бизде Гостройдго мамлекеттик сейсмикалык курулушту долбоорлоо илимий институту бар. КНИПС деп коебуз, кыскача аты. Алар барып кошумча көрүп берүүгө МЧСтен бизге кайрылуу түшүш керек, кайталап көрүп бериңиздер деп. Алар барып койгон категориясы үйдүн 3-үбү, 4-үбү, же оор жабыркадыбы, же жеңил жабыркадыбы деген категория койгон актыны тастыктап берүүгө даяр. Бул кайрылуу негизинде жүргүзүлөт. Ал эми бул боюнча биз жылда жергиликтүү администрацияларга кат менен кайрылып турабыз. Кыш өтүп атат, жаз келип атат, кар оор түштү. Ошол жерлерде үйлөрдү, жашоочуларды, биздин өзүбүздүн тургундарды коопсуздугун камсыз кылууга болгон чараңыздарды көрүңүздөр деп биз өзүбүздүн адистерибиз кошо катышат, өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен. Бул жылда кайталанып келүүчү болуп келаткан нерселер. Эми айылда болуп аткан кече Актала районунда болуп келгендеги негизги үйлөр, жабыркаган үйлөр. Көпчүлүгү мурда курулган үйлөр. Арасында жаңы курулган деле үйлөр бар. Шарттарын көрүп келдик. Тизмени биз 14-күндө алдык МЧС аркылуу. 15 мартта Каржы министрлигине жеткирип бердик. Ушу 168 үй Актала районунда 4-даражадагы оор жабыркаган деген. Жалпы жонунан 500 үйдүн тизмесин биз Каржы министрлигине 15 мартта тапшырганбыз. Рахмат. Бул жерде маселе ошол акчаны кантип алууда болуп атат да. Багы барып биз сүйлөшүп көргөндө карапайым эл кандай документ топтош керек, анан биринчи кадамды кайсыл жерден баштап, анан ошо сиздердин акча кандай жардам аркылуу көрсөтүлөт, ошол боюнча жакшы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп айтып берсеңиз. Бул кайрылуу жергиликтүү администрацияга кайрылышат. Ал жерде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү бар, мамлекеттик курулуш агенттигинин өкүлү бар. Ошол жергиликтүү администрациянын деңгээлинде комиссия түзүлгөн. Ар бир райондо бар. Ошол жерден тизме такталып жабыркаган үйлөрдүн. Ал МЧС министрдин бекитүүсүндө жана губернатордун бекитүүсүндө тизме даярдалып бизге өткөрүп берилет. Биз тизмени тактап, бир сыйра кайрадан карап чыгып, 2 жолу алып албадыбы, документтери туура келдиби, фамилиясы туура жазылдыбы, ошолордун баарын тактап туруп, андан кийин Каржы министрлигине жөнөтөбүз. Мисалы кээ бир учурларда тизмелерде фамилияны көрсөтүп, аты, атасынын атынын ордуна эле жөн эле тамганы көрсөтүп коет. Мисалы Кенжебаев аты деп коет. Андайлар экөө кайталанып калса биз бере албайбыз, банктан өтпөй калат экен. Ошолордун баары так жазылыш керек. Ошолорду тастыктап, тактап туруп, анан биз Каржы министрлигине өткөрүп беребиз. Биз эми мунун баарын оперативно чечишке даяр кылабыз. Мисалы Актала районунун 1 күндүн ичинде өткөрүп бердик. Анан бул жакта дагы мындай маселе болду да. Ошо акчаны бөлүштүрүп атканда ошол жергиликтүү өзүн өзү башкаруу
администрациясынан дейбизби же негизи эле ошо акча бөлүштүрүү жаатында иштегендерден коррупциялык система аралашып кеткен учурлар болуп атат депчи баягы элдер кайрылышты, бирок ачык айтып берген жок да. Ошондой болушу мүмкүнбү негизи? Биз Акталага барганыбызда бизге деле ушундай суроолорду беришти. Биз эл менен жолуктук, аким менен жолуктук, губернатордун орун басары кошо жүрдү. Ошондой суроолор берилди. Анан эми тастыктап айтылган жок. Биз өзүбүз угуп отурдук. Эми бул жерден тизмени түзгөндө, тизмени биз катышпайбыз, тизме түзгөнгө. Бизди катыштырбайт. Катышканга укугубуз жок. Биз турак жай департаменти. Тизмени МЧС түзөт. Биз ал кишилердин үйүн да көрбөйбүз, тизме түзүлүп атканда өздөрүн да көрбөйбүз. Бизге только фамилиясы, даныйлары келет. Биз тастыктап каржы министрлиги жүрөбүз. Каржы министрлиги биз эмнелерди жөнөтүп атканыбызды ал жеринде барып көргөнгө алар дагы укугу жок. Ошондуктан ар биринин функциясын так бөлүп берилген. Экинчиден бул азыр эле көрсөтүлгөндө монда сертификат аркылуу кетет акча. Сертификатты каржы министрлиги чыгарат. Бул баалуу кагаз, азыр эле айтып кеткендей. Бул баалуу кагазды сертификат баарына жетпейт. Сертификатты бюджетке карап туруп чыгарат. Канча акча бөлүнсө ошого жараша сертификат чыгат. Биз сертификатты жергиликтүү администрацияга жөнөтөбүз. Өзүңүздөр жеринде ким биринчи кезекте алыш керек, кимин акыбалы аябай оор, себеби баарына жетпейт. Өзүңүздөр жергиликтүү комиссияда айыл өкмөттүн катышуусу менен карап, фамилиясын коюп, бизге жөнөтүңүздөр, фамилиясын бериңиздер деп. Сертификатты биз албайбыз, бул ошол кишинин менчиги алып калат аны. Биз фамилияны ошол бойдон жөнөтөбүз. Анда эмесе биз ушул убакка чейин жогоруда акчаны ала албай жаткан, деги эле көйгөйлүү маселе менен кайрылган жарандардын кайрылуусун көрдүк сюжетте. Эми ар бир нерсенин эки жагы бар дегендей, ошол мамлекеттен бөлүнгөн акчаны өз жолу менен алып, өзлөрү үй куруп алган жарандар жөнүндө чакан сюжет даярдалды эле, ошого көңүлүңүздү бурсак. Асанаалы Жумакадыров 68 жашта, 8 баланын атасы. Анын үйү жердин астынан сарыгып чыккан суунун кесепетинен жабыркаган. Бирок өзү айтып жаткандай убагында мыйзамды жакшы түшүнбөгөндүктөн төлөй албай калам деп коркуп 200 000 сомдук үстөксү насыяны алуудан баш тартып, кайтарымсыз 50 000 сомду алып алган. Мен аны деле мындай жакшы түшүнгөн эмесмин. Бул 50 000ден алыңыз. 50 000ди бул ремонт бягын жасап алыңыз. Анан бул кайтарымсыз акча дегеннен мен макул болуп бягын көп түшүнбөй калыпмын. Ошондо эле 200 000ди бирөтөлө тамыңды болушунча бүтүрүп ал дегенде, ошол түшүнбөстүк кылып туруп, мен ошондон кичине жаңылып калыпмын да. Анан 50 000ге мен макул болуп коюп, ошону алып алдым. Анан эми мына складка эле араң жетти 50 000. Ал учурда ал үстөксүз насыяны кантип алууну канча мөөнөттө төлөнөрүн билген эмес. Ошондуктан оңоюна карап, кайра төлөнбөйт экен деп 50 000 сомду алып алган. Алган акчасы үйүн оңдоп түзүүгө жетпей калгандыктан эми кайра 200 000 сом ала албай убара. Бизден бир 203 түтүн даана турган там бул эсептелинет, жашап атат. Мындан 170 түтүнү алды. Суданы 200 000дигин алды, 50 000дик кайтарымсызын алды, бир 15-30 киши. Калгандар 200 000ден алды. Анан быйыл шартка байланыштуу мурун 2004-жылы, 2005-жылдары 55 түтүн алган. Аны өзүңүздөр чекесинде көрдүңүздөр. Анан эми жагы турмуш шарттын боореки менен оорчулугу, материалдын кымбаттыгынан баягы кээ бирөө колунда барлар малын сатып, бирдеме кылып там салып баштады, ага тууган жардам берди. Анан бул чынында баягы көбөйтүп эле койсо рас болот экен. Мыйзам боюнча 50 000 алган жаран кайра 200 000 ала албайт. Ошон үчүн убагында ойлонуп, тиешелүү мекемелерден кеңеш суроосу керек эле. Ал эми укугун билген жана мыйзам менен тааныш адамдар 200 000 сомду алып, жетпесе да калганын кошуп, өз аракеттери менен үйлөрүн минтип, кышка жеткизбей бүтүрүү менен алек. Мисалы үчүн могу мына быйыл могурун астын фундаментке эле мисалы үчүн 70 000 75 000 кетти акчасы. Иштен або сатып алдым. Ага кетти, анан башка мына өсүм күчү менен салгантам калган. Мал сатам, материал алам. Башка каражат жок. Арасында үйүн толугу менен бүткөрүп алгандар да бар. Алар аз да болсо жардам бергендиги үчүн өкмөткө ыраазычылыгын билдирет.
Ошону менен катар айыл башчысына да алкыш айтып, ал болбосо азыркыга чейин үйдү сала албай жүрмөкпүз дейт. Себеби алар өкмөттүн жардамын кантип алышты. Эмне документтер талап кылынарын билбей жүргөндө айыл башчы жардам көрсөткөн, кеңеш берип, кээ бирлериникин өзү чуркап бүтүргөн. Ушу документ камдаган жагын биздин айыл өкмөтү тарабынан Жумагазов айке көйүнчөсүн ушу Жумагазов айкеге рахмат, ушу Жумагазов айке көптүк документтерин ушу байке бүтүрүп берди. Анан калгандарын болсо биз жана архитектурага анан ушу көйүнчөсүн архитектурага эле бардык, калгандарын бүт баардыгын айыл өкмөтү өзү бүтүрүп берди. Маалым болгондой, Карачай айылында жердин астынан чыккан суунун кесепетинен 200ге жакын үй жабыркаган. Анын 160 өкмөттүн жардамын алып, үйүн салып алса, 30 үй документтерин убагында тапшырбагандыгы үчүн азыр деле ала элек. Мына Урмат Курманбекович, бул жерде 200 миң сом жана 50 миң сом боюнча көп маселелүү ой пикирлер жаралып кетти. Ушул 50 миң сомду алган кандай болот? 200 миң сомду алган кандай болот? Ушул боюнча түшүндүрүштөрүн айтып берсеңиз. Бул жерден аксакал айткан дагы бир нерсени жакшы түшүнбөптүр. Бул 50 миң алгандар жанагы 200 миң сом алуучулар дагы бул 4-чү категорияга кирген үйү жараксыз дегендер. Бул 50 миңди алып мен өзүм куруп бүтүрүп алам. Кайра кайтарбайм. Бул кайтарымсыз деп макулдук берип анан алышат. Или 200 миң сом. Ал 15 жылга 3 жылдык отсрочкасы менен жалпы 20 жылга берилет. Бул эч кандай үстөк пайызы жок. Бийик тоолуу райондордо азыр эле айтылып кеткендей толук кайтарбайт. 140 миңин кайтарат, калганын мамлекет мойнуна алат. Тоолуу райондордо. Бийик тоолуу 2000 метрден жогору тоолуу райондордо. 50 миңге киргендер да 200 миң киргендер жана айтып өткөндөй бул үйү жараксыз делгендер. Кийинки көрсөткөн жана 200 миң алып үйдү бүтүрүп атам деген бул киши так түшүнгөн экен. Эми 200 миң билебиз, бул үйдүн курулушуна толук жетпейт. Эми бул бюджеттин акыбалына жараша чечилип аткан маселе. Жана эле айтылып кеткендей мурда 25 миңден берилип келген. Андан мурда материал берилип жүргөн, курулуш материалдар. Эми бүгүнкү күндө 200 миңге. Эми биз өзүбүздүн сунушубузду үйдүн орточо сметалык баасын тастыктап биз кайрылууларды бергенбиз каржы министрлигине. 200 миң жетпейт. Ушу 500 миңге чыгарсак кандай болот деп. Алар бюджеттин немесине карап азырынча кабыл ала албайбыз деп бизге биздин немени кайтарып жиберишти. Ошол боюнча. Кошумчаңыз болсо. Мен ушу айтылган кептердин баарына кошумчалап бир көйгөйдү айткым келет да. Мына бизде жакында райондук кеңешке шайлоолор өттү. Мына ошо райондук кеңешке биздин жарандар өзлөрүнүн өкүлчүлүктөрүн шайлап атканда ошо бир талап менен шайлайт. Сен барып ошо райондук кеңештен биздин укукту коргойсуң. Сен ушул кабыл алып аткан мыйзамдардын баарын так жана өз убагында аткарышын көзөмөлдөй турган үчүн деп аттандырып кетип баратабыз деп батасын берип райондук кеңешке депутат кылып шайлап алат. Мына жанагы жерден бир келин айтып атпайбы, ушу документтерди билбейт экенбиз, айыл өкмөтү болбогондо албай алмак экенбиз деп. Бирок айыл өкмөтү ошол жерде бир айылда жашаган баардык адамдарга чуркабайт. Ал может быть тууганы болоттур, может жакын мамилеси болот дегендей да. Бирок адамдардын баары мыйзам астында бирдей. Ошондуктан ошол райондук кеңештин депутаттары, айылдык кеңештин депутаттарына биздин жарандар талапты ушундай катуу коюш керек дагы. Алар болсо өз кезегинде ушул жергиликтүү райондук чөлкөмдө болуп аткан ушул мамлекеттин саясатын жүргүзүүдөгү көзөмөлдү ошо райондук кеңештер так жүргүш керек да. Мисалы үчүн өкмөттү көзөмөлгө алып аткан жогорку кеңеш болсо ошо райондук акимчиликти, райондук деңгээлдеги аткаминерлерди көзөмөлдөй турган элдин өкүлү болуп райондук кеңештин депутаттары да. Ошондуктан райондук кеңештин депутаттары да ушул мыйзам менен жакшыраак таанышып, жарандардын укугун коргой турган органда. Ошондуктан эл дагы ошону райондук кеңештин депутаттарынан талапты мындай катуураак коюш керек. Чоң рахмат. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, жарым сааттын ичинде биз сиздер менен кичине болсо дагы өзүңүздөрдүн укугуңуздарды билгенге жакшы жардам бердик деп эсептейбиз. Анда эмесе биздин студиянын меймандары менен дагы бир сыйра сиздерди тааныштырып өтөйүн. Кыргыз Республикасынын юстиция министри Шыкмаматов Алмамбет Насырканович, ошондой эле Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы курулуш жана аймакты өнүктүрүү мамлекеттик агенттигинин Турак жай жарандык курулуш департаментинин директору Көкачаров Урматбек Курманбековичтер болду. Сиздерге биздин студияга келип маек куруп, ушул укуктук жактан кеңешиңиздерди бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.